Түзгөнү оңго. Жолдош министрдин орунбасары, куткаруучулар даярдоочу борбордун жаш жоокерлерди аскерлик антка келтирүү азаматынын. Саламатсыздар куткаруучулар. Эркин тур. Катарда жоокер Эсенбеков. Мен. Аскердик ант бериш Магил. Мен Абдулдаев Азиз Стандарт ишин кызмат кылуу салттан тур. Kapkatır. Kendime kızmat. Askerdик ант алуучу Магил. Командирмен Аткарууга ант беремин. беремин. Кыргызстандын эркиндиги жана көз карандысыздын боргоо үчүн өз күчүмдү керек болсо өмүрүмдү даябууга ант беремин. Kendime kızmat kılуу. Askerdik ant берүү эр жигит үчүн өмүрүндө биринчи жолу келип аткан азем. Мен ойлойм ушу бүгүнкү ант берүү менен силер ушу кыргыз элине, Кыргызстанга, элибизге, жерибизге чын жүрөгүңөр менен ант берип кызмат кылабыз деп келип атасыңар. Бул чоң сапар. Силер сапарда, ушу жолдо туура жүрүүдө мен ойлойм ушу биздин коллектив, офицерлер, прапорщиктер, сержанттар силерди туура жолго баруу боюнча, силерди кыска мөөнөттө тарбиялоо боюнча жана ошондой эле болгон куткаруу иштерине кандай иштерди алып барыш керек экенин толук камдуу үйрөтөт деп ойлойм. Ушу борбордо менен деген генералдар да чыккан, полковниктер чыккан, аты алыска чыккан инсандар чыккан. Мен ойлойм ошолордун жолун басып силер дагы кыска мөөнөттө стройго туруп, кыска мөөнөттө ушу куткаруу иштерине катышып, жана ошондой эле биздин кыргыз элибизге жакшы ийгиликтерди алып келесиз деп ойлойм. Жаш жоокерлер бүгүн аскердик антке келтирилди. Бул жылга болуп аткан биздин атайын ушу даярдыгыбызга байланыштуу болуп жатат. Өзгөчө кырдаал министрлигинен бекитилген программа негизинде 3 айдын ичинде атайын даярдыктан өтөт. Биякта кызмат кылып аткан ошо офицерлер, прапорщиктер, сержанттар өтө тажрыйбалуу коллективдердин бири. Мен ойлойм бул жаш жоокерлерди тез арада булар колго алып, болгон ыкмаларын баарына үйрөтүп, туура жолго салып, кыска мөөнөттө ошо биздин катарыбызга толук камдуу кошот деп ишендирип кете алам.